Эми ишиңерге ийгилик, дагы бир суроо берсем, мен ойлойм бул деген Кыргызстанда дагы бир орчундуу маселелердин бирөөсү болуп атат. Расмий түрдө уже ачык эле иштеп, миллионер болуп, бизде эл арабызда дагы кадырлуу мен ишкермин деп жүргөн да адамдар аз эмес экен. Вебкамингке кандай карайсыздар? Бул проституциянын бир түрү. Мыйзамдуу деп эсептейсизби ошол? Жок, бул мыйзамдуу эмес. Эмнеге күрөшпөйсүздөр? Биз күрөшүп жатабыз Элвира Жалалбекова. Кантип күрөшүп жатасыз? Расмий түрдө ошол бизнестин аркасы менен миллиондоп тапкан биздин жарандарыбыз соц тармактарда ачык эле мактанып жүрүшөт. Анын баардыгы атын мен аны реклама кылбайлыбы, баардык эле укук коргоо органдары баары билишет. Ал бизнесте деген квартираларды арендага алып ачылып, анан штраф төлөп коюп туруп кайрадан ачылып калып атат деп ошентип айтып атышат да. Ошо менен күрөшүү жолдору кандай дейсиз? Элвира Жалалбековна, мен бул суроого даярданып келген эмесмин. Мыйзам боюнча даярданып келгем. Мүмкүндүк болсо мен Сиз эми жеке пикириңизди айтсаңыздар. Бөлөкчө эмесин даярдап, Жок, маалыматын айтып берейин. мен сиздин көз карашыңызды сурайт элем. Ошондой мыйзам парламентке келсе, укук органдар колдоп берет белеңиздер? Же сиздер чыгарып алып келбейсиздерби, ошону жокко чыгара эле? Албетте түрдө колдоп беребиз. А сиздерден бул мыйзам келип чыгабы, бизге келеби? Юристтер жооп бербейсиңер, жетекчиңер билбейт экен. Эмне отурасыздар? Үчөөңөр келиптирсиздер. Эми уятта, вы же все прекрасно все знаете. Уятта. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, кылмыш иликтөө башкармалыгынын бөлүм башчысы Иманалиев Чыңгыз. Бул Элвира Жалалбековна, бул вебкам боюнча бүгүнкү күндө жыл башынан баштап тескереме түшүрүлгөн. Бүт Кыргыз Республикасынын аймактык тескөөчүлөр жана ыкчам иликтөө кызматкерлери иш алып барат. Бүгүнкү күндө жыл башынан баштап 3 факт далилденип, бүгүнкү күндө иш тергөө амалдары жүрүп жатат. Рахмат.